биринчиден мен үчүн кызык болду. Анын үстүнө Москваны көрө элек болчумун. Ана Москвадан кино тартуу бул өзгөчө нерсе экен да. Так, акча маселеси. В смысле акча маселеси эмне кайсы? Гонорар. Гонорар мигранттын ар бир көйгөйүн китептен окуган жокмун. Же телевизордон көргөн жокмун. Көбүрөөк бир ошол бир патриоттук сезим бизде болду, жан тартуу болду жарандаргачы. Чакырсаңар эле барам да. Режиссерлор. Ай, Кудай ай. Күтүп аттам. Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Азыркы учурда биз саламыбызды сөзсүз түрдө Москва шаарынан силерге ысык салам жолдойлу. Биз эмне үчүн Москвадабыз? Бүгүн биз Менин атым Мигрант аттуу көркөм фильм жарык көрдү. Мына ушул фильмдин биз репортажына келдик. Демек, астында эмне болот, кинонун жүрүшү кандай, эмне ою бар, анын бардыгын силерге айтып бериңер. Даярбыз. Биз менен бирге болуңуз, биз менен чогуу көрүңүз. Жүрүңүздөр анда. Менин атым Мигрант беке. Сиздин атыңыз ким? Менин атым Мигрант. Экөөбүз окшош экенбиз. Бүгүнкү учурда баягы Бишкектен, Кыргызстандан жолуга албай көптөн бери амандаша албай аткан инсаныбыз менен бүгүн Москвада мынтип бириктик. Кең Москвада. Кең Москвада, чоң Москвада. Кандай турасыз беке? Жакшы, Кудай буйрса азыр толкундоолор болуп атат кичине. Анткени азыр кинонун жаңы премьерасы болот. Биз өзүбүз көрө элекпиз. Көрүп мындай бир баамды берип кетейин деп келгем. Көп артисттер айтат го. Көп чыгармачыл инсандар ошо киного тартылгандан кийин мен кайра өзүм көрө албайм дейт го. Сизде? Мен деле көрө албайм, негизичи. Бирок могу Москвага келип атайын көргөзүп аткандан кийин сөзсүз түрдө көрүш керек болуп калды. Айла жок. Айла жок. Кача албайсың бияктан. Келиңиз роль боюнча. Сиз кимсиз бул фильмде? Ушул Москвадагы кадимки эле мигранттын жашоосун ойнодук. Кудай буйрса şu Moskvalık жердештер барыңыздар келип көрсөңүздөр, бул кинону күбө болосуздар өзүңүздөр. Бул жердеги аура, бул жердеги атмосфера аябай сонун. Кыргызды көрүп сонун күлүп жылмайып учурашканы бул аябай жүрөктү кубандырат. Биз анда премьераны көргөнгө аябай даярбыз. Игерек беке. Даярмын. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О, утуш оңой. Азыркы учурда мен сөзүмдө дагы бир жолу менин атым Мигрант деген сөздөн баштагым келип турат. Бул кишинин аты дагы Мигрант. Астыңыздарда Камчы Сарбаев. Ассаламу алейкум. Байкебай, аман эсенсизби? Сонун. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Аябай жакшы. Бүгүнкү учурда сиздин баягы буга чейин деле дайыма күлүп жайнагыңызды көрөбүз, бирок бүгүнкү учурдагы күлүп жайнагыңыз өзгөчө. Себеби мекендештер менен амандашууга дейм, көрүшүүгө дейм. Биринчисинен могу 8 областка келип, Москвага келип, ошол Тасманын премьерасында бик фильмдин бете чаарында момча чогулуп отурган кыргыздардын, бүт болгон кыргыздардын баарын чогулуп отурганын көргөнүмө өтө сүйүнүп атам. Экинчи четинен биякта болгон жанакы үй бүлөсү, ата энеси, небере чөбөлөр менен чогуу келип, ушул Тасмага келип аткан көрүүчүлөрдү көрүп эле ошого чейин мен толкунданып атам чын аябай. Сизге бул съемканын жүрүшүндө, кинонун жүрүшүндө, процессте мигранттын жашоосу оор экенин сездиңизби, байкадыңызбы? Мен эгерде ушул Тасма Бишкекти тартылса, мен анда үстүртөн эле көрмөкмүн да, ушундай эле болот турбайды, укканымды өзүмө багаж кылып ойномокмун да. Бияка келип, Москвага келип, биз 1 айдай жүрдүк да, Тасмадачы. Анан 1 ай тартылып жүргөндө, ошондо метрода да түшүп көрүп, ошондо кыргыздар менен учурашып, бири-бирин жанакы метрода жүргөндө, базарда жүргөндө, көчөдө жүргөндө кыргыздар бири-бири менен учурашпай, саламдашпай, көрүп атса, мен келдим, бул эмне келди дегенсе, бири-бирин жактырбай монтип өтүп кеткенде, бири-бирин мындай ушундай кандай суук мамиле болуп калат го. Ошондо кыргыз көргөндө жүзүн ала качып, мондай качканын көргөндөрүн көргөндө кадимки чементей тыз дечүм.
Анан көрсө, ушунда турбайбы мегаполис, ушунда алып коет турбайбы кыргыздарды деп калгам да. Ошонун баарын көргөндөн кийин ошол мигранттардын жашоосун ушул шаарга келип, Москвага келип көргөндөн кийин анан ошондон дедим да, анан түшүндүм анан. Негизи сизге жакын темабы мигрант темасы? Болдуңуз беле мигрант? Мигрант, мен мигрант болгон эмесмин. Жок. Болгон эмесмин. Иштеген эмесмин. Чын айтсам, премьерагачы өзүм премьерама чамда келчүмүн. Азыр бияка келип, Москвага келип, иши кыргыздардын башын бириктирип, анан Москвадан премьер болуп атканда биринчи жолу көрүп атам. Биринчи жолу көрүп атам. Мага башымда биринчи жолу болот. Так, акча маселеси. В смысле акча маселеси эмне кайсы? Гонорар. Гонорар Кудайга шүгүр эле, Москваныкына төлөп берди. Москваныкындай алдым. Ооба. Ошондой алдык. Москванын баягы бул жакта эмгектенип жүргөн биздин мекендештерибиздин ставкасыбы же Москванын артисттеринин тартылган ставкасыбы? Москвада эмгектенип жүргөндөрдү деп айтайынчы. Москваны өзүн тарифин десең анда элдин бар чоочуклардан да. Москвада эмгектенип жүргөндөрдүн тарифинде, ошонун тарифинде алдык. Мен мигрант болгом. Мен 2 жыл мигрант болгом. Мага эң жүрөгүмдү өйгөн бул сөз, бул баягы кээ бир мен бар эмес, кээ бир ошол мекендештерибиздин сөздөрү мени зээнимди кейиткенде мен кеткем. Бул сөз Кыргызстанда жумуш жок, Кыргызстанда өсө албайсың, Кыргызстан тиңдей мындай деген айынан мен жок, мен Кыргызстанда өсөм, мен Кыргызстанда иштейм, мен Кыргызстанга эмгек кылам деп кетип калгам да. Сиз мисалы мындай мигранттардын арасында жүрүп, ушул кинодо тартылып атып, мындай бир шолоктоп ыйлаппы, же мындай бир таарыныппы, мындай болдубу бир окуя? Тасманын ичинде бар. Ошол окуя бар. Бияка келип алып, ошол жанакы мындай да. Бишкек Кыргызстандан эле билим албай туруп, Москванын закондорун билбей туруп, анан мегаполиске баягы мисалы үчүн Кыргызстанда кызга 40 үйдөн тыюу деп коет го. Ошентип тыюу болуп жүрүп турган бир моментте келип мегаполиске, Москвага келип туруп эле кой берип салганда, ошол кыз өзүн кандай алып жүргөнүн көрүп, анан ошол эле жүргөн ошол эле. Бар эмес. Мен баарын айткан жокмун, ошондой көргөндө. Анан жигиттердин дагы ошондой эле баягы айылдагы баягы ата-эненин тиги карамагында жүрүп анан Москвага келгенде өзүн коюп салып, көрсө жашоо деген ушул турбайбы деп эле көөп кеткен жигиттерди дагы бар эмес, ал биринчи серинде ошондой окуялар көргөндөн кийин анан аягында ошонун баарын көрүп отурдум. Ыйлаган жери бар бир. Ал тасмада бар, тартылган. Бул фильмде азыркы учурда сиздин ысымыңыз турат. Бул сиз продюсер бул фильмде. Анан буга чейин эле күндүзү сиз менен баягы тамактанып отурганда 2007 жыл ушул ой келген деген сөз айтылды. Эмне ой? Бул кино өзү 2007-2006 жылдары келген, ой келген. Эмнеге дегенде мигранттар биздин кыргыз жарандары аябай көп миграцияга чыга башташты. Ошондо баягы Кыргызстандан Орусияга келген жаш муунда жигиттер, кыздарыбыз келе баштагандан көп нерсени туура эмес жумуштарды апарып, адашып, алданышып, бирөөнүн колунда иштешип, алданып, ушундай түрмөлөргө түшүп, сөөктөр, груз 200-лер пайда боло баштагандан ой келди ушу кыргыздарга ушул тарбиялоо бир ушундай кино аркылуу бир кыргыздарга жеткирсек, Орусияда мыйзам иштейт. Ошол мыйзам менен жашаганда жеңилирээк. Эми азыркы маалда бардыгы эле телефон менен эле ушул телевизорго, телефонго ишенип калбадыбы? Ошол үчүн биз кино аркылуу жеткирели деп ушундай ниет кылдык элек. Москвада жашаганыма 25 жыл болду. 25 жылдан бери мигранттын ар бир көйгөйүн китептен окуган жокмун. Же телевизордон көргөн жокмун. Өзүмдүн денем менен, өзүмдүн бул жерде жашоом менен, өзүмдүн башым менен өткөргөн күндөрүмдү эле элге жеткирейли. Жоон тери менен сезгенимди ошону элге жеткирейли. Ушул элибиз дагы балдарыны, кыздарыны бөтөн элге жөнөтүп атканда ушул мыйзамды үйрөтүп, бөтөн элде кантип өзүн алып жүрүш керек, кандай жумуш аткарыш керек, бул жакка барба, бул жакка баспа деген нерселерди, насааттарды айтыш керек ата-эне.
Сат берсеңіздер. Ой, оос дедіңізші? Нанас дейлі. Өзіңіз бұшырдыңыз ба? Ооба. А? Ремизинер. Сонун болып тұр. Сізден де жесек ба? Алғыла. Келгіле меймандар. Келіңіздер. Ең соң күн? Шындығында. Менің сұрағым мындай. Кел улан. Атайын борса қармағанға қанша сомға шықтыңар? Зандай ақчаға шыққан емеспіз. Біз ушу қырғыз елімізден улуттук наны борсогу болгон нандарын көтөрүп чыктык. Келген конокторго илгертен кыргыздын салты нан борсок менен тосуп алган. Биз ошо салтыбызды Янанайны апам ей. Шындайсыңардан. Бир жеп кой алдағы. Чегиле алгыла. Келгиле. Жакшы жүрүңүздөр, Мынаши турбата Супер каналының көршілері кезектегі бізден репортаж соңы шығады. Бүгінгі репортаж сөз түрде бұл алыста жүрген мекендештеріңізге сунушталат. Өзіңіз көріңіз. Көп нәрсеген бая күнүмдүк жашоо деп биз көп баалуулукту өзүбүздүн жүрөгүбүз менен сүйлөшүп калат экенбиз да. Ошон үчүн бул Менин атым Мигрант киносун сиздерге сунуштайбыз. Көрүшкөнчө урматтуу көрүүчүбүз. Кийинки бөлүмдө көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Балабыз мектепке барып калып келет. Эжеке, азыркы учурда сиздин жаныңызда туруу мен үчүн бир аябай бир сонун кубанычтуу күн болуп атат. Мен жеке өзүм үчүн мен кубанычтамын сиздин жаныңызда туруп. Ошол эле учурда экинчи кубанычым бул кыргыздын киносунда роль жаратканыңыз. Мен аябай сүйүндүм эжеке. Ошол учурда кандай ойнодуңуз? Кезектеги бир сонун ролуңуз бүгүн жарык көрдү. Мен куттуктайм сизди эжеке премьераңыз менен. Мен да аябай толкунданып турам, анткени мен өзүм Россияда жашап, ошо көбүнчө российский кинолордо тартылып жүргөм. Анан биздин ошо кыргыздын киносуна тартылсам деп мындай аябай мечтайт этип жүргөм. Анан ошо Менин атым Мигрант деген ошо кинону тарттык. Ушу жердештерим менен тартылганыма абдан кубанам. Абдан кызыктуу болду баягы кино тартуу учуру. Анан элге жакты деп ойлойм. Өзүңүз качан барасыз эжеке биз жака? Кыргызстанга, мекенге? Жайында барып көлгө түшүп келем. Негизи бат-баттан барып турасызбы эжеке? Жок, бат-баттан эмес, эми жумушка байланыштуу. Былтыр эле барып ошо Кыргызстанды, Ысык көлдү тартып келгенбиз российский передачага. Сиздин билимиңиз бар экенин, сиздин бул актерлук чеберчиликте окуганыңыз, баягы Россиянын дагы бир канча кинолорунда сиз роль жаратып калдыңыз. Эми Кыргыздын дагы бир казынасын толтуруп бериңиз эжеке. Мекенибизге барып бир аз эмгектенип бериңиз эжеке. Кыргыз киносуна бир. Атай, чакырсаңар эле барам да. Режиссерлор. Ай, Кудай ай. Бүтүп аттам. Кино кандай болуп туруп урматтуу туугандар? Бүгүнкү күндө сиз менен амандашып, сиз менен жолугуп турганыбызга мен чындыгында аябай кубанычтамын эжеке. Анан премьераңар кут болсун.
азыркы учурда бир кезектеги бир сонун эмгегиңизди жараттыңыз. Бул эмгек баягы көрүүчүлөрдүн кол чабуусу, көрүүчүлөрдүн кабыл алуусу менен бир өзүнүн максатына бир тепкич болсо да бир аз жеткенге бир жогорулады окшойт да. Ооба, негизи бул Москва шаарында ушул тасманы баштан аяк тартуу бул өзү оңой иш эмес. Бирок биз аракет кылдык. Эң башкысы баягы отура бербей аракет кылуу дагы бул маанилүү эмеспи? Анан бул жакта биздин өзүңүз билгендей көптөгөн мекендештерибиз бар, мигрант катары жашаган. Демек, биздин мигранттар болгондон кийин канча деген түрдүү тагдырлар бар. Анан ошону бир жөн эле тагдыр катары эмес, маселе катары дагы миграциядагы маселелерди кошуп, маалымат иретинде көпчүлүк учурда маалымат дагы жок да, элгечи маалымат жетпейт. Мен ойлойм бул жерде жөн гана киноискусство эмес, элге дагы бир мындай пайдалуу нерсе болсун, эртеңки күнү жабыр тарткан жарандар болбосун деген көбүрөөк бир ушул бир патриоттук сезим бизде болду, жан тартуу болду жарандаргачы. Анан өзүм жакшы көргөн жумушум кино жаратууда. Актерлор менен иштөө, съемка процесси. Анан Москвадан кино тартуу бул өзгөчө нерсе экен да. Тачары болуп атат. Эртеңден баштап Москва шаарында көпчүлүк кино сүйүүчүлөр билген Манас кинотеатрында кино коюлуп баштайт. Ал эми Россиянын аймактарындагы биздин мекендештер үчүн, мисалы 3-4 декабрда Екатеринбург шаарында, ал эми андан аркы календар каралып жатат. Себеби бул жакта баягы биздин мекендештер үчүн массалык кинону жайылтуу иши дагы өтө көп мындай дыкат уюштурууну талап кылат. Биз ошонун үстүнөн аракет кылып иштеп жатабыз. Себеби чоң экрандан кино көрүү бул өзүнчө ырахат. Биз ошол сапат, ошол эффект менен элге жеткиргибиз келет биринчиден. Ал үчүн уюштурууну жана мындай көп эмгекти талап кылган убакыт керек болуп атат.